Нарын телекөрсөтүүлөрүн адаттагыдай эле Ала Тоо аймагындагы урунтуу окуялар менен көрүнүштөрдү камтыган өлкөдөн маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жаз камын кышта көрүшүп. Теңир тоолук ирригаторлор алдыдагы жазгы талаачылык жумуштарына камылгаларды көрүшүүдө. Насостор бузулган жок. Кудайга шүгүр, дыйкандарга суу берип аттык. Карыз кайтарылганы менен нарктуу. Бүгүнкүгө Нарын облусунун тургундары пайдаланышкан электр кубаттуулуктары үчүн 152 миллион сом карыз. Жерге укук бекемделүүдө. Актала районундагылардын жер тилкелерине жеке менчик укуктары мыйзамдаштырылууда. Тапшырганда эске тийген жок, эми немеге кичине архитектурада документин даярдаш керек экен. Тараптардын дипломатиялык каналдар боюнча жетишилген макулдашууларына ылайык Бишкек шаарында 2023 жылдын 3-9 февралында Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелери боюнча жумушчу топторунун жана топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Анын жыйынтыгында тиешелүү протоколдорго колдор коюлду. Жумушчу топтордун кезектеги жолугушуусу Тажикстан Республикасынын аймагында пландалууда. Ушул жылдын 9 апрелинде өлкөдөгү айрым жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынан жалпы 14 айылдык кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөттөрү аяктаган. Буга байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясына жана министрлер кабинетине шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча тапшырмалар берилген. Эске салсак, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо буга чейин 2021 жылдын 11 апрелинде өткөн. Анда Нарын облусу боюнча 59 айыл аймакта тандоолор жүргөн. 2023 жылдын 9 апрелинде Жумгал районунун Чаеки жана Көгөй айылдык кеңештерине эл өкүлдөрү шайланат. Нарын шаардык кеңешинин депутаттары Нарын шаарынын Борбордук чөлкөмүнүн тургундары менен жолугуп, артта калган 2022 жылда аткарган иштери тууралуу маалымат берди. Анда жыл ичинде шаардын социалдык экономикалык абалын көтөрүү багытында кандай аракеттер болгону жана жыйынтыктары боюнча айтылды. Маселен, калааны көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча 2022 жылдын жергиликтүү бюджетинен 1 миллион сом каралып, ал каражат максаттуу пайдаланганы белгиленди. Ошондой эле башка каржы булактардан жана демөөрчүлөр тарабынан шаарды көрктөндүрүү багытында колдоого аларлык иштер жүргүзүлгөн. Мындан сырткары эл өкүлдөрү жергиликтүү элдин жашоо тиричилигин жакшыртууга карата өлкө аймагында башка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар жана кеңештер менен достук алакасын түзүлгөнү белгилешти. Жолугушууда мындан сырткары 2023 жылдын бюджетине жергиликтүү тургундардан сунуш пикирлер айтылды. Нарын шаардык мэриясынын сайты жаңыланды. Эми кала тургундары шаардагы жазылып жаткан иштер менен narincity.kg сайты аркылуу тааныша алат. Ошондой эле жарандардын арыздаттануулары дагы онлайн шартта кабыл алынып, маселелер чечилет. Бул үчүн тургундар аталган сайтка кирип билдирүүлөрдү калтырса, дароо ыкчам жооптор берилип, көйгөйлөр жеринен каралмакчы. Учурда күнүнө тургундардан 10го жакын арыздар кабыл алынып, тийиштүү адистер жерлерге барып көйгөйлөрдү чечүү иштерин жүргүзүшүүдө. Башкы максат калк менен кайтарым байланышты бекемдөө болуп саналат. Нарын шаардык мэриясынын жана Нарын шаар мэриясынын алдындагы мекеме ишканалардын билим берүү тармагынын социалдык кызматтардын кызмат көрсөтүүсүн жакшыртуу максатында Narincity.kg аталышындагы Нарын шаар мэриясынын расмий сайтын жаңы иштеп чыктык. Мунун эң негизги максаты ошо жергиликтүү жашоочулар менен кайтарым байланыш түзүү менен алардын кайрылууларын онлайн түрдө кабыл алып, кайра жооп берүү. Мунун натыйжасында кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу башкы максат болууда.
Электр энергиясына төлөмдү убагында төлөө зарыл. Бул боюнча энергетиктер билдиришет. Бүгүнкү күндө Талас электр тармактары ишканасына калк керектөөчүлөрү 17 миллион 471 миң сом, мекеме уюмдар 5 миллион 423 миң сом карыз. Мындай мамиле электр тармагынын ишмердүүлүгүнө кедергисин тийгизүүдө. Теманы кабарчы узулантат. Талас шаарынын тургуну Үмөтбек Байтелиев төлөмдү кечиктирбейинге аракет кылат. Бул бүгүн Талас электр тармактары ишканасына келип, үй бүлөсү менен керектеген электр энергиясынын 1 айлык чыгымын төлөдү. Бизге окшогондор поштага келип туруп кетет, нары берип өткөндөр. Баягы 6-сына чейин төлөгөнгө аракет кылабыз, потому что 6-сына кийин пеня да туулат. Ар кандай болот, бир убакыттарда үйдөн отуруп жана М-банк менен төлөп коебуз. Телефон уюм аркылуу төлөйбүз. Электр тармактар ишканасы абоненттерге ыңгайлуу болуш үчүн банктар менен да келишим түзгөн. Каалагандар терминалдар аркылуу төлөм жүргүзсө болот. Мындан дагы жеңил болуусун кааласа, телефондон акча кызматтарын сунуштаган тиркемелерге кирип, электр энергиясы үчүн төлөй алат. Бүгүн эле 10 чакты кишинекин тиркеме менен которгонун көрсөтүп далилдеп бердим. Алардын корккон нерсеси бул болуп атат. Тиркеме менен биз которуп койсок, бул жерде чек бербейт, же терминалда чек бербейт экен, ушул акча түшкөн жокпу, ошондон коркуп атат да. Бирок мен ушул арада кайрылып кетердим. Эч коркпой эле которуп бериш керек дагы. Бул арада болушпайт. Үйгө отуруп которуп коюп турган бир нар өткөндө, бир өткөндө кайрылып туруп билип койсо, биз аны тактап беребиз. Бүгүнкү күндө Талас электр тармактары ишканасына калктын карызы 17 миллион 471 миң сомду түзөт. Мекеме уюмдар 5 миллион 423 миң сом карыз. Мындай абал электр тармагын артка тартып, кедергисин тийгизүүдө. Энергетиктер пайдаланган электр энергиясына төлөмдү болушунча кечиктирбей, убагында төгүүгө жана бул абалды туура түшүнүүгө чакырышат. Биз мисалы уюлдук телефонго бүгүнкү күндө алдын ала төлөм менен иштейбиз да. Алдын ала төлөйсүң, сүйлөшүп бүттүңбү, акчаң түгөндү, болду. Түгөндү, жок, өчүп калды да. Электр энергияны биз беребиз. 1 ай колдонот. Колдонгондон кийин биз счетуна апарып беребиз. Ошону мөөнөтүн дагы коюп беребиз. Счетун алгандан кийин дагы убакыт түзүлүп берип атат. 7 күндүк убакыт, мындай алганда, жалпылап айтканда мындай 5 банктык күн берилип атат. Ошонун ичинде төлөп коюш керек да. Ошону дагы баягы мындай бүгүнкү күндө туура кабыл алыш керек да. Облустук электр тармактары ишканасы 51232 калк кардарына жана 2591 мекеме уюмга электр энергиясын жеткирет. Төлөмдү жүргүзүү учурунда кардарлар убакыттан уттурбаш үчүн электрондук кызматтарды да колдонсо болот. Үйдө жатып эле эч жакка чыкпастан төлөп коюуга мүмкүнчүлүк түзүлгөн да бүгүнкү күндө. Но ошого карабастан макетлекке каршы жана жогоруда айтып тургандай 17 миллион карызыбыз бар. Дагы кээ бир кардарларыбыз бар. Унутуп коюшу мүмкүн. Аны үчүн унутуп койбош үчүн биздин мобилдик тиркеме бар. Бул жерде өздүк лицевой счетун киргизип коет кардар. Эгерде төлөнбөсө мына монтип неоплачено деп күйүп турат да. Необходимо оплатить до мынчанчы баланчанчы числого чейин төлөнүш керек деп турат. Өз убагында төлөмдөрүн жүргүзүп турган кардарларыбыз да бар. Аларга алкыш айтып, рахмат айтып кетишибиз керек. Карызды төлөбөй созгон учурда кошумча туум кошулат. Жыйынтыгында электр энергиясын берүү өчүрүлөт. Мындай абалды алдын алуу үчүн энергетиктер төлөмдү өз учурунда жүргүзүүнү эскертишет. Ал эми Тоолуу Нарын облусунун тургундары 2022 жылы 663 миллион киловатт-саат электр энергиясын пайдаланып, мурдагы жылга салыштырмалуу 4 миллион киловатт-саатка көп колдонгон. Натыйжада жалпы керектөөчүлөрдүн карызы 152 миллион сомду түздү. Мунун ичинен 47 миллион сом элдикке, жылуулук берүү ишканаларыныкы 27 миллион, башка мекемелердики 70 миллион сомго жеткен. Адистер электр энергиясынын лимиттен ашык колдонуунун негизги себептери катары жаңы абоненттердин кошулуусу, аз камсыз болгон жарандарга тарифтердин ылдыйлашы жана электр энергиясына киргизилген чектөөлөрдүн алынып салынышына байланыштырышат. Андыктан энергетиктер керектөөчүлөрдү убагында карыздарды төлөп, эсептешүүлөрүн суранышат. Электрге төлөмдөр демекчи Нарын райондук суу чарба башкармалыгынын карамагындагы 6 суу насос станциясы бир жылда 26 миллион 487 миң киловатт-саат кубаттуулукту пайдаланат. Эгер өткөн жылы каралган ири суммага алардын айрым агрегаттар толугу менен жаңыртылгандыгын көңүлгө түйсөк, быйыл Илич шамы алда канча үнөмдөлмөкчү. Ирригациядагы ушул сыяктуу илгерилеген иштер баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун материалында.
Тээ баштан эле талаачылык менен алып ушкан Курманбек Адыл уулунун айтымында былтыр өзү мекендеген Нарын районундагы өрнөк айылында суга суусуна тартыштык байкалбады. Ошого жараша дыйкандардын мээнеттери текке кетпей, кылкандуу данеңдердин ар гектардан 20 центнерден кем эмес кызыл сузулду. Ал эми алар кызматын көргөн Эмбир каналынын толугу менен тазаланышы болочоктогу түшүмдүн молдугуна өбөлгө. Жылдан жылга насос оңдоп атышат. Жаңы насостарды жаңы салып атат дейт, моторлорун оңдоп атышыптыр. Ама жастын камын кышта көрдөп кыргыздай жашап кайтып атабызбы. Жогордагы каарманыбызга жананын жердештерине сугат суусу мына ушул Онарча суу насос станциясынан берилет. Калк кызматына өткөн кылымдын 70-жылдарында коюлган бул объект өрнөктөн башка дагы 3 айылдын муктаждыктарын канааттандырат. Ошондо баш аягы 2000 гектар аянт нымдуулук менен камсыз. Бактыга жараша өткөн жылы мындагы 2 агрегат жаңыртылып, мурдагыдай үзгүлдүктөр жок. 30 жылдан бери ирригацияда эмгектенген Саламат Мамбетов кырдаалдын мындай жагымдуулугун өз тармагына мурда болуп көрбөгөндөй ири суманын бөлүнгөндүгү жана акыры эмгек акыларынын көбөйгөндүгү менен түшүндүрөт. Мамлекет тарабынан көрүлгөн камкордуктар кайтарымын берүүдө. Маселен, буга чейин суу чарба адистигине анча маани берилбей келсе, азыр ага кызыгуулар пайда болууда. 13 миң тегерегинде айлык акчамын. Быйыл болсо 30 миңге көтөрүлдү. Айлык акыбыз Кудайга шүгүр. Былтыр запчасттар жаңы келип, насостор бузулган жок. Кудайга шүгүр, дыйкандарга суу берип аттык. Эске салсак, тутумда сөз болгон Онарча суу насос станциясы кирген Нарын райондук суу чарба башкармалыгына өткөн жылы 21 миллион сом бөлүнгөн. Ага бир агрегатор, роторлор алынып, орнотулгандан тышкары жалпы узундугу 220 чакырым каналдар тазаланды. Ошондой эле өтө зарыл запастык бөлүктөр кең кесири топтолду. Бир агрегат алып ушу Онарча бир насостук станциясына коюп алдык. Жалпы наркы 9 миллион сомдон ашык. Андан сырткары роторлорду алып атабыз, тетиктерди өз убагында алмашып атабыз, өз убагында насос үзгүлдүккө учурабай сууну берип атабыз дыйкандарыбызга. Кыйла жакшы иштер эле болуп атат. Бирок суу чарба башкармалыктарынын колдонууларындагы техникалардын эскиликтеринин жетиши иштин илгерилешине кедергисин тийгизбей койбойт. Демек, алардын материалдык техникалык базаларын бекемдөөгө убакыт жеткендей. Сугат жана ирригация системасына өткөн жылы ири суманын каралышы акырындык менен алсырап бара жаткан мына ушул тармактын өнүгүшүнө кыйла эле салым болду. Мына ушундай эле жагымдуу күтүүлөр ушул жылдагы болмокчу. Алдын ала маалыматтарга караганда бул жылы дагы айыл чарбасындагы эң маанилүү сугат жана ирригацияга дагы миллиард сомдун бөлүнөрү каралууда. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын району. 3 айлык мөөнөт менен Кыргызстандын аймагынан тоңдурулган пияз жана анын башка түрлөрүнө сыртка сатууга убактылуу чектөө киргизүү боюнча токтом кабыл алынган. Аталган документ өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, социалдык маанидеги продукциялардын баасын турукташтыруу максатын көздөйт. Деген менен учурда Чүй облусунун аймагындагы кампаларда тонналаган пияз сатылбай турат. Дыйкандар убактылуу чектөө аларды түшүккө салып жаткандыгын айтышат. Пияз баасы аны сыртка экспорттоо маселесине Автандил Бактыбеков кызыгып көрдү. Ысык Ата районунун Ивановка айылында эле 10дон ашык кампада тонналаган пияз сакталып турат. Жергиликтүү баба дыйкандардын айтымында өсүмдүктүн бул түрү өлкөнү камсыздоого толугу менен жетиштүү. Болгону буга чейин өлкөдө орун алган катуу сууктан улам кампалардагы пияздар тоңуп калып, кичине убакытка таңкыстык жаралган. Никто не знал, что такие холода будет. Өлкөдө катуу суук болуп кетээрин эч ким билген эмес. Пияздарыбыз тоңуп калып, ошол убакта сата албай калдык. Азыр кампаларда абдан көп пияз бар. Кыргызстанга анча көп көлөмдө кереги жок. Бул жердегилердин баары сатканга даяр. Бирок аларман жок да. Андыктан сыртка чыгарыш керек. Сейчас вывоза нету. Чүй облусунун дыйкандары эле орто эсеп менен 120 миң тонна пияз өстүрүүгө жетишкен. Алар пиязды ички рынокко сатуу үчүн гана эмес, сыртка экспорттоо максатында жылдан жылга көлөмүн көбөйтүп жатышат. Бүгүнкү күндө кампаларда 50-55 миң тонна пияз сакталып турат. Учурдагы ички рыноктун керектөөсү 12-15 миң тонна. Ал эми чектөө алынбаса 38-40 миң тонна пияз талаага кеткени турат деп дыйкандар кейип турган убагы. Когда мы хотели его продавать. Бизде аз гана убакыт калды. 1-2 айдан кийин пияздар өнүп баштайт. Андай болуп кетсе, эмгектин баары текке кетет.
пиязды экспортко тыюу салуу боюнча токтомду кайрадан карап чыгууну суранам. Болбосо пияз өстүргөн дыйкандар пияздарын чиритип алуу тобокелчилигине кептелгени турат. Ошондой эле кийинки жылдарда пияз өстүрүүнүн аянттары кескин кыскарып кетүү коркунучу бар. Слишком много для нас. Пиязды экспортко чыгаруу май айларына дейре жүрөт. Азыркы кампалардагы продукциянын көлөмү ички керектөөдөн алда канча көп. Баба дыйкандар өлкө жетекчилигинен пиязды экспортко чыгарууга тыюу салуу боюнча министрлер кабинетинин токтомун кайрадан карап чыгып, сыртка сатууга чек коюп, уруксат берүүнү суранышат. Эми азыр күн жылып сатайлы дегенде запрет койду. Бул чоң дыйкандарга чоң сокку болот. Биз мына жазгы талаа иштерге даярданышыбыз керек дагы. Жазда егишибиз керек да. Бир 15 күнбү, 20 күнбү уруксат берип, уже ашыкча базардан сыртка ашыкча пиязды чыгарып сатпасак, биздин дыйкандарыбыздын азыркы абалыбыз оор да. Анан местный бино жергиликтүү базарларга бул объемда сата албайбыз. Көп. Ошон үчүн уруксат беришиңерди суранабыз. Эскерте кетсек, пиязды Кыргызстандын сыртына 3 айга чейин сатпай туруу чечими өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Экспорт тыюу салына турган тизмеге пияздан сырткары пияз, шалот, сарымсак, жаңы жана тоңдурулган көк пияз жана башка жашылчалар киргизилген. Статистикалык маалыматтарга таянсак, кыргызстандыктар жыл сайын 500 000 тоннадан көбүрөөк турмуш тиричилик калдыктарын чыгарат. Учурда Нарын шаары боюнча 160тан ашык таштанды таштоочу жайда 300гө жакын урна бар. Күн сайын шаардыктар 150 метр куб өлчөмүндөгү акыр чикирлерди таштайт. Аларды тазалоо үчүн күнүнө 20дай жумушчу ишке тартылат. Кызматкерлердин бир күндүк иши менен кабарчыбыз Гүлзат Мокенова таанышып келди. Чакан калабыз жарык, жашыл жана таза шаар болсун десек, ага ар бирибиз өз салмыбызды кошуубуз керек. Мисалы, коомдук жайларга, көчөлөргө таштанды таштабай, эгер көрүп кала турган болсок, аны алып урнага салып коюу ар бирибиздин жарандык милдетибиз. Сиз жана биз таштаган таштандыны да артыбыздан тазалап турган кызматкерлер бар. Сырттан караганда алардын иши анча байкалбаганы менен аралаша келсең, ары татаал, ары түйшүктүү иш экенине ынанасың. Нарын шаарынын тазалыгына жооптуу болгон Таза Нарын муниципалдык ишканасынын кызматкерлери аптанын 6 күнү иштешет. Иш убактысы кыш айларында саат 8:00 башталат. Эң алгач жумушка айдоочулар келет. Бул күнү каттамга 8 атайын техника чыгат. Алардын ар бирине бирден айдоочу бекитилген. Машина тазалап анан суу куюп, кышкыны бересиң, паяльник коюп астына. Автолор тоңуп калат, солярка тоңуп калат, солярка кышында быйыл тоңбоду, суук болуп. Ар жерге жылтып куюп, оталдырып, кыйынчырак болду, кыйындап болду быйыл. Таза Нарын муниципалдык ишканасына шаарды санитардык тазалоо боюнча коммуналдык тейлөө, шаардын жолдорун тышкы көрктөндүрүү, жолбун ит мышыктарды жок кылуу милдеттери жүктөлгөн. Кышкы убакта кызматкерлердин иши кыйла татаалдайт. Бул жер калаанын санэпид аймагы. Ушул чөлкөмгө тагыраагы биз турган жерге эң көп таштанды ташталат. Себеби тегерек четте көп кабаттуу үйлөр жайгашкан. Ошондой эле жер тамдын жашоочулары дагы акыр чикирлерди ташташат. Бул жерден малдын кыгы, көмүрдүн күлүнөн тарта тамак аштарга чейин көрүүгө болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына артта атайын урналар орнотулган. Бирок жарандар эмнегедир ага таштабастан ушинтип жерге ыргытып кете беришет. Бул дагы жарандардын таштанды таштоо маданиятынын төмөндүгүнөн кабар берет. Кызматкерлер күрөктүн алы жетпегенин кол менен чыгарышат. Кимдир бирөөнүн жон гана колдун учу менен ыргытып койгон турмуш тиричилик калдыктары кимдир бирөөнүн түйшүгүн эки көбөйтөт. Буяка мышык келет, ит келет. Анан балдарын чыгарып, алар коркуп эле, алыс эле чыгарып коет. Анан уyu чачып кетет. Андайлар бар, рахмат айткандар. Кээ бирөө нагили бар. Мону алып кетесиң, акчасын берип атабыз. Албай коюп турсуң, сен албай атасың. Ушундайлар бар. Бул сени милдетиң. Туура түшүнгөндөр да бар. Кыйын силерге дегендер да бар да. Ошентип калаанын бардык аймактарынан кыдырып таштандыны толтуруп келгиче түш ойт. Орто эсеп менен күнүнө калаадан 150 куб метр таштанды чыгарылып, карга жайлоосуна ташталат.
Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми, Нарын шаары. Актала районунун тургундарына жер тилкесине болгон жеке менчик укуктары боюнча мамлекеттик актылары тапшырыла баштады. Алгачкылардан болуп Актала айылынын 4 тургуну кызыл китептерин алышты. Ал эми атайын түзүлгөн комиссиянын кароосунда дагы 200дөй жарандын арызы бар. Жер мунапысы жөнүндө президенттин жарлыгы менен министрлер кабинетинин токтомунун аткарылышы тууралуу кийинки материалы. Жер тилкеси боюнча жеке менчик укукка ээ болгондордун бири Актал айылынын тургуну Мирлан Арстанбеков. Ал 20 жыл мурун айыл четинен 13 сотук жер бөлдүрүп, 3 жылдан кийин турак жай салып баштаган. Колунда болгону айыл өкмөттүн чечиминен башка документ болбоптур. Кызыл китеп алууга бир нече жолу аракет кылып көргөнү менен жыйынтык болбой келген. 1,5 айдан где-то алдык да. Эми ал тапшырганда резко тийген жок. Эми немеге кичине архитектурада документин даярдаш керек экен, тияк биягын. Ошолорду даярдады. Аңчакты дагы немеге архитектурага да кичине тыйын төктүк, өсүшкө кеткен, ал тыйын төккөнүбүз өсүшүнө эле кеткен неме чыгымдары болуп калды. Андан кийин госрегистрга жиберди. Госрегистрга жиберилген ортодон комиссия каралды. Комиссиядан ошол жерди так анык алдыбы же жөн эле неметилдиби, ошонун баарын бүт аныктап чыкты. Комиссия чечилди. Комиссиядан кийин госрегистрга келди. Госрегистранан берилди. Кудай кут кылсын. Турак жай үчүн алган жер тилкесин мыйзамдаштырып берүү боюнча райондук комиссияга Актал айылынын 10 тургуну кайрылган. Алардын 4-өө кызыл китеп алышты. Калгандарынын документтери тиешелүү органдарда иштелип чыгып жатканы белгилүү болду. Бүгүнкү күнү бизге 182 дело келген ар бир айылдардан. Ошонун ичинен 4-өөнө кызыл китебин бердик. Ал эми 46 дело азыр атайын такталарда илинип турат. Калган делолорду ушул архитектурада ушул генпландар иштелип атат да. Ошолордун генпландары иштелип комиссиядан өтсө, аларга дагы биз ушул китептерин беребиз. Жер мунапысы жөнүндө президенттин жарлыгы чыккандан бери райондо жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыны алууга арыз тапшыргандардын саны көбөйүүдө. Себеби турак жай үчүн алган жер тилкесин мыйзамдаштыруу тургундар үчүн бир топ эле жеңил. Мурдагыдай ар кайсы мамлекеттик мекемелердин эшигин каккылап жүрүшпөйт. Бул жолу мурунку буга чейинки чуркап келгендегидей чуркаган жокпуз да. Жер мунапыс деп билинип калып бираз. Бул жактагылар, жер адиспесин өсүстүк жактагылар да жүгүрүп көп документтерин бүтүрүштү. Ыраазыбыз. Бул немеге госрегистрга 3800 сом төктүк. Жанагыда айта кеттим, архитектурага 4800 сом төктүк. Ошону менен 8600 сом төгүлдү да, общий. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Актала филиалынын маалыматында акыркы бир айда кызыл китеп алуу үчүн 50ден ашык жаран кайрылган. Район боюнча 1000дей тургундун жер тилкеси мыйзамдаштырыла элек. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдеми, Актала району. Башка кабарлардан мамлекеттүүлүктүн эң башкы белгилеринин бири анын тили. Тил тагдырдын мыйзам эмес, ага карата адамдардын коомдуу мамилеси аныктай тургандыгы эч ак эле белгилүү. Эгемендүүлүктүн эпкени менен акыркы жылдарда мамлекеттик тилге этностордун да мамилеси алдыга өнүгүүдө. Кененирээк кийинки сюжетте. Болгон базар күнү туулган. Мана Навруз күнүгө 21 март күнү туулган. 21 март күнү атын Навруз койгонмун. Кызыл Кыйы шаарына караштуу Караван айылында Түрк улутундагы 75 кожолук жашайт. Алардын бири Бешир оглунун үй бүлөсү. Үй бүлө башчысы Али Айдарович 70 жаштын кырын ашты. Ата энеси 1944 жылдан бери Кыргызстанда жашап, отурукташып калган. Көп улуттар окуган мектепте кыргыз тилинде окуп, кыргыз тилин мыкты сүйлөйт. Үй бүлөсү менен кээде гана түрк тилинде сүйлөшпөсө, калган учурда кыргызча сүйлөп, балдарын неберелерине да кыргыз тилинде сүйлөгө үйрөтүп келет. Жарымы 2 класс кыргызчаны бүткөнмүн. Кийин калганын Гайдарда окуганмын. Биз кыргыз, түрк аралаш мурун гректерден бар эле. Олар менен бирге окуп жүргөнбүз. Мана балам кыргызча окуйт. Неберем азыр Мусаевда кыргызча окуйт, Мусаев училищада. Кыргызча окуйт. Кудайга шүгүр, жакшыбыз. Үй бүлө мүчөлөрүнүн бири анын иниси Рашид Бешир оглу дагы Кыргызстанда туулуп, кыргыз жараны экендиги менен сыймыктанат. Досторунун арасында өзбек, тажик жана грек улутундагылар да бар. Алар менен да кыргызча сүйлөшүп, дээрлик кыргызча түш жооруй алат. Kırgız tilini ben oğlum Oruz mektepte okuyuz. Şimdi dostlarım biz Kırgız, ayaşlarım Kırgız. Oşantı ürgönüp kettik. Komşularım polnuştu Kırgız.
эч кайга көчүп кеткен эмесмин, Кудайга шүкүр. Отурабыз достор менен, аш жейбиз, бири-бирибизге барабыз. Талабыз бар, улуштарыбыз, улушту барып сугарабыз. Бири-биримизден мамиле бир турум нандыям болуп жейбиз, чай ичип. Ал эми мына бул Кадамжай районуна караштуу Уч Коргоон айылында жайгашкан Садриддин Айни атындагы тажик тилдүү мектеп 1300дөн ашуун окуучу билим алган билим уясында мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасы мыкты деңгээлде ишке ашууда. Дегенибиз, жакында болуп өткөн Манастануу телетаймашында Кадамжай району боюнча билим өргөөсү 1-чи орунга, ал эми республикадагы сынакта 2-чи орунга ээ болгон. Тажик улутуда болсом да, Кыргызстан менен сыймактанам. Биздин балдар да ошондой кыргыз тилинде абдан жакшы сүйлөйт. Мектепте Манастануу боюнча иш-чара өткөрүлдү райондук деңгээлде. Биздин мектеп окуучулары мана шу Манастануу телетаймашында 1-чи орунду ээлешти. 4 тилде билим берген мектеп мамлекеттик тил кыргыз тилине болгон мамилени өнүктүрүү, балдардын кыргыз тилинде эркин сүйлөөсүнө жана ушул багыттагы саясатты ишке ашырууда зор иштерди жасап келүүдө. Алсак 20 жылдан бери кыргыз тили жана адабияты сабагынан балдарга билим берип келе жаткан Мадина Максудова Кыргызстанда жашап, кыргыз тилинде сүйлөө бул биздин атуулдук милдетибиз деп эсептейт. Кырк ажайып көз тандырган эси чындыктын, Алатоодо ат салышы бир күн таптаган, эй мен уулумун көздүрбө биз баатыр кыргыздын. Бүгүнкү күндө өлкөдө 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Алар өздөрүнүн эне тили менен бирге мамлекеттик тилди да унутпай, кыргыз тилинде сүйлөп, бул тилде ыр жазып, чыгарма жараткандар да жок эмес. Мамлекеттик тилге болгон этностордун мамилеси достуктун жана биримдиктин көпүрөсү саналат. Өлкөдө менен кезектеги чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Сиздер Нарын облустук медиа борборунун телепрограммаларын ошондой эле Facebooktагы жана YouTube'дагы баракчаларыбыздан да таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.